Жогорку соттун төрайымы Нургүл Бакирова өзүнүн орун басарлары Качык Эсенканов, Нургүл Асанова жана Айнаш Токпаева менен биргеликте 3 декабрь мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын эл аралык күнүнө карата Бишкек шаарынын 1-Май районуна караштуу Калы Сордо конушунун тургунунун 7 жашар кызына жардам көрсөтүштү. Ошондой эле Жогорку соттун профсоюз комитетинин көмөктөшүүсү менен Нургүл Бакирова сот тутумунун аппарат кызматкерине дагы жардам берди. Төрайым аталган конуштун тургунунун суранычы боюнча кызына керебет жана азык-түлүк жактан жардам берип кабар алды. Нургүл Бакирова ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген кызын тарбиялап багып жаткан энеге кайраттуулукту, сабырдуулукту каалап, эне мээримине бөлөнүп өскөн балдар өзгөчө жан дүйнөсү таза болорун белгиледи. Кайрымдуулук иштеринин болгону бул коомдогу адамдардын бири-бирине болгон бир эме болот да, жакындыгы болот. Силердин проблемаңар абдан мындай түшүгүңөр оор, мен даже сөз менен жеткире албай атам, ушунчалык оорулуу жандын кадырын оорулуу гана жан билет дегендей мен түшүнүп турам бул нерсени. Балдардын эмесин өтө кыйын, бирок буюрса эме чыдамкай бол. Өз кезегинде 6 баланын энеси Жогорку соттун төрайымына атайын келип, кызынын ден соолугунан кабар алып жаткандыгы үчүн терең ыраазычылык билдирди. Кызы үчүн көптөн бери эңсеп жүргөн керебет жаңы жыл алдындагы өзгөчө белек болгондугун айтты. 7 жашар кызы көп жылдан бери көз азиз жана аутизм илдети менен жабыркап келе жаткандыгын билдирди. Бор кележекенсиз көрүнүп турат, именно келип көзүңүз менен көрүп, ушинтип кабар алып кеткен көп адам, мындай чоң жумушта иштегендер кабар албайт, мындай эми берет белеги мындай эле да. О эле жүрөм го, бирок ушундай көзүңүз менен көрүп, ушуну бизден кабар алганыңызга чоң рахмат. Нургүл Бакирова мындан ары дагы жардам көрсөтүп турарын айтып, эне жана балага бекем ден соолук жана узак өмүр каалады. Белек этүүчү жагдай 3 декабрь мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын эл аралык күнүнө карата учурда жергиликтүү соттор кайрымдуулук иштерин жасап жатышат.